Ал талапкер стратег, патриот, эмгекчил, аябай көп кайрымдуулук иштерди кылган. Ал элдин көйгөйүн ичинен билет, элдин баласы. Ушул сыяктуу сөздөрдү азыр күн сайын угуп жатсаңыз керек. Албетте жакшысы айтылып, жаманы жашырылат. Бирок сиз талапкер тууралуу бардык чындыкты билүүгө акылуусуз. Ошондуктан факт-чекингдин эң жөнөкөй инструменттерин колдонуңуз. Жок дегенде Google'га кирип ачык булактардан маалыматтарга ээ болсоңуз болот. Офлайн жолугушууларда көпчүлүк талапкерлер элдин муктаждыгына карап мектеп салып берем, бала бакча, мечит же жол салып, суу көйгөйүн чечип, балдар үчүн аянтча салып берем деген сыяктуу убадаларды беришет. Баарыбыз укканбыз, күбө болгонбуз. Мындай учурда тигил же бул жерде жашап жаткан жергиликтүү элдин муктаждыктары эске алынып, алар үчүн абдан маанилүү болгон көйгөйлөрдү көтөрүү аркылуу тандоосуна таасир этүү аракети жүрүп жатат. Чындыгында мен жогоруда айткан маселелер депутаттардын негизги милдетине кирбейт. Бул аткаруу бийлигинин жергиликтүү бийликтин функциясына кирип калат. Анткени ал жеке чөнтөгүнөн жасап жаткан жок да. Эл өкүлүнүн милдети мыйзам чыгаруу, мыйзамдарды кабыл алып берүү, анын аткарылышын көзөмөлдөө, мамлекеттик бюджетти бекитүү. Депутаттардын эл алдында берген убадаларын жазып калып, алардын аткарылышы тууралуу маалымат берип турган платформалар бар. Алардын бири Политмер.kg деген сайт. Ал жактан сиз кайсы партия канча жана эмне жөнүндө убада берген, канчасын аткарды, канчасын аткарган жок деген сыяктуу суроолоруңузга жооп таба аласыз. Коомдук пикир жаратуу үчүн эреже боюнча изилдөө, сурамжылоо жүргүзүлөт. Менимче көпчүлүгүбүз мындай сурамжылоолорго туш келгенбиз. Бул шайлоочу менен талапкерлер ортосунда коммуникация түзүүнүн эффективдүү жолу. Биринчиден, сурамжылоолор шайлоочулардын күтүүлөрү жана каалоолору тууралуу так маалымат алууга жардам берет. Натыйжада кандидат өзү үчүн абдан баалуу болгон маалыматка ээ болот. Экинчиден, сурамжылоонун жыйынтыгына таянып, талапкер коомдук пикирди калыптандыруу үчүн өзүнө ыңгайлуу жана керектүү вектарды аныктай алат. Бул шайлоо жыйынтыгына чоң таасир этиши мүмкүн. Көңүл буруңуз. Сурамжылоолор ким же кайсы уюм тарабынан канчалык объективдүү, ачык жана так жүргүзүлдү деген суроолорго көңүл буруңуз. Эгер көз карандысыз, компетенттүү, абройлуу уюмдар жүргүзсө ишенсе болот. Агер бул талапкер же партиянын тарапташтары тарабынан жаралса, албетте өзүнө ыңгайлуу формада берип коюшу мүмкүн. Баарыбыз билгендей, массалык маалымат каражаттарынын милдети коомдогу көйгөйлөрдү чагылдыруу, коомдук пикирди көрсөтүү. Бирок ал коомдук пикир да жарата алат. Шайлоо өнөктүгү маалында коомдук пикир жаратуу үчүн ММКлар бир топ техникаларды колдонушат. Алардын эң негизгилери булар: адам же уюмга байланыштуу негативдүү ассоциация түзүү технологиясы, позитивдүү пикир жаратуу технологиясы жана ошондой эле тиги же бул маселе боюнча коомдук пикир жаратуу үчүн ярлыктарды, стереотиптерди колдонуу. Шайлоо өнөктүгү маалында расмий түрдө каттоодон өтүп иштеп жаткан массалык маалымат каражаттарына, башкача айтканда телеканал, радио, сайт, гезиттерге чыгып жаткан маалыматтардын баары партиялардын жана талапкерлердин шайлоо фондунан төлөнөт. Башкача айтканда, ал журналисттер эмес, саясий уюм менен иштеген адистер тарабынан даярдалат. Демек, үгүт материалдарда айтылгандардын баарына ишенбейсиз деп үмүттөнөм.